Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен жакшы иштер бар. Жумуштарга орноштуруу долбоору, анын жетекчиси мен Ислам Калдаев. Сиздер билгендей эле жакшы иштер бар долбоору ар дайым биздин мекендештерди официалдуу, туруктуу, стабилдүү жумуштарга орноштуруп келет. Сиздер билгендей бизде көптөгөн заводдор, фабрика, цехтер. Бул жолку да биз бүгүн аэропорт Манастан жана ошондой эле Ош аэропортунан 13 группанын адамдарын узатып учурдук. Кудай буюрса ал жактан тосуп алышат. Сиздер билгендей эле азыркы убакта бизде жумуш орундары өтө көп Россияда. Ошондой эле бизден жаңы партнерлор дагы пайда болуп жатат. Бул жолку бизде Подмосковье, Москва шаарынын Подмосковьесиндеги чоң шаарчада пельмен чыгаруучу, халал пельмен чыгаруучу чоң цех бизге кайрылган. Аларга жумушчулар керек. 18 жаштан 55 жашка чейинки бардык калуучуларды пельмен түйүүчү, чыгаруучу чоң цехине жумушка чакырабыз. Ал жакта тамак аш 3 маал бекер болот, халал тамак. Ошондо жатакана бекер болот, жана регистрация жада премиядан беришет. Ошондой эле ар бир айдын 15-inde айлык берип турат. Жана дагы болсо айлык болсо 1800 менен жазылат. Эгер сиздер жылуу жумуш издеген болсоңуз, эгер сиз Кыргызстандан барып жумуш таппай калган болсоңуз, анда биздин жакшы иштер бар долбооруна кайрылып, пельмен цехине иш издеп кирип алсаңыз болот. Бир билгендей эле ошол халал тамак чыгарган заводдун адамдарынын бардыгы кичипейилдүү, чын адамдар, эч кандай бирде алдоочулук же болбосо зарплатаны кечиктирген болбойт. Андыктан ич ара сүйлөшүп, өзүңүздөр анча-мынча жардам чыгарпасаңыздар да болот. Чоң жакшы күчтүү цех, кимде ким иштейм деген болсо, жакшы иштер бар долбооруна кайрылып, WhatsApp группага жазылып, ошондой эле биздин YouTube каналдан лайктарды басып, коңгуроо кагып, ушул видеону бөлүшсөңүздөр болот. Менен кийинки видеону карасаңыздар, цех жөнүндө биздин маалыматтар бар. Урматтуу мекендештер, сиздер менен жакшы иштер бар долбоору ар дайым сиздер менен. Кимде ким иштейм деген болсо, каалаган болсо, ошондой эле Москва шаарында жумуш издеп жүргөн болсо, бизге кайрылсаңыздар болот.